Саламатсыңарбы? Каналымдын жомок сүйүүчүлөрү. Ободо акылман сынчы жомогу. Bir adam жолоочу жүрүп келе жатса, жолдон bir adam жете келет дагы. Бизден мурун кеткен из төөнүн изи экен. Анын bir жак көзү сокур экен дейт. Жолоочу ага көңүл бөлбөйт. Андан ары bir аз жүргөндөн кийин баягы киши bir жагына таруу, bir жагына буудай жүктөп алыптыр дейт. Андан ары жүрө бергенде үстүнө мингени кош бойлуу аял экен. Артында ээрчиткен куйругу чолок сары ити бар экен деп толуктап коет. Ошондо жолоочу таң калып, bir чети жини келип: "Сен жинди болсоң керек, аларды көрдүң беле? Көрбөсөң кайдан билдиң?" дейт. Анда тиги киши: "Мен жинди эмесмин, шаарга жете баралы, мына ошондо менин сөзүмдүн чындыгын көрөсүң" деп коет. Баягы киши шаарга жакындаганда жанагыны далилдесем болот эле, бирок шашып бара жаттым эле деп жөнөп кетет. Жолоочу өз жолу менен жүрүп отуруп, bir хандыкка келип конуп калат. Хан чай ичилгенден кийин: "Алыстан келе жатыпсыз, көргөн билгенден сөз кыла отуруңуз" деп жолоочудан сурап калат. "Жолдон bir кишиге жолуктум. Жинди дейин десем, жинди эмес. Кебете кешпири кадимки соо адамдай. Бирок соо дейин десем, соо эмес, жинди кишинин кебин салат. Ошого азыркыга чейин таң калып отурам" дейт жолоочу. "Кандай кеп айтты ал киши?" деп хан сурады. "Айта турган деле кеп эмес, дөөдүрөп койду көрүнөт. Жолдо келе жатып, бизден мурун шаарга кеткен из төөнүн изи экен деп койду. Дагы bir аз жол жүрүп келип, төөнүн bir көзү сокур экен. Үстүнө мингени кош бойлуу аял, ээрчиткени чолок куйрук сары ит экен" деди. Андан бери келип, төөнүн bir жагына таруу, экинчи жагына буудай артып алыптыр дейт. "Мен ишенген жокмун, шаарга жакындаганда далилдесем болот эле, бирок шашып баратам" деп жөнөп кетти. Хан арыдан бери эки жигитин чаптырып, баягы кишини таптырып келди дагы: "Кечээ эмне дедиң эле? Аны кайдан билдиң?" деп сурады. "Аны билиш кыйын деле эмес. Бизден мурун кеткен төө экенин изинен билдим. Сокур экенин чөп чалышынан билдим. Анткени сол тарабындагы чөптү сыдырып жеп отуруптур. Оң жагына тийбептир." Аял жерге түшүп, заара ушатып, боор токтоп араң минген экен. Андан кош бойлуу экенин билдим. Жумшак кумда сайылган из бар, сары жүн түшүп калыптыр. Андан куйругу чолок сары ити бар экенин билдим. Жолдун bir жагына таруу, экинчи жагына буудай чачылыптыр. Андан таруу менен буудай жүктөп баратканын билдим. Таксыр ханым, аялды издеп таптырып келиңиз. Эгер айтканым калп болсо, башымды алдырыңыз" деди. Аңгыча хандын жигиттери сокур төө минген, чолок куйрук сары ит ээрчиткен кош бойлуу аялды алып келип калышты. Хан тиги кишинин тапкычтыгына, кыраакылыгына таң калды. Анан ошол кишиге тулпарын сынатмакчы болуп, жигиттерине алдырып келет. Сынчы тулпарды көрүп: "Эти уй, сөөгү тулпар экен" дейт. Хандын абдан ачуусу келип, тулпарды баккан, таптаган кишисин алдырып, сынчынын сөзүн айтып каарданат. Сынчынын айтканы туурабы же жокпу деп тигинден сурайт. "Ханым, бул сынчынын айтканы туура. Тулпар туулары менен энеси өлүп калып, кулунду уйга телчигенибиз чындык болчу" дейт саяпкер. "Менин ата тегимди билип берчи" деп сурайт хан сынчыдан. "Сиз кулсуз, ал эми аялыңыз хандын кызы" дейт сынчы. "Дөөрүбө, жет атамдан бери хан болсо, анан мен кайдан кул болом" деп каарданып сынчынын башын алдырмак болот. "Ишенбесеңиз, энеңизден сурап көрсөңүз болот, ханым" дейт. Хан энесин чакыртып, сынчынын айтканына жооп беришин сурайт. "Балам, өсөрүм калбай, өлөрүм калган чагымда bir кишинин канына ортоктош болгум келбейт. Муну bir кудай, bir вазир, bir сенин энең, анан мен билчелем. Вазир менен сенин энең
Ичак аркы дүйнөгө кетишкен. Эми биздин сырыбыз дагы бир кишиге маалим болсо, Кудайдын кудурети ушу экен. Кулак сал, чынын айтып берейин. Сенин атаң 7 аял алган экен. 7өөнөн тең бала көрбөй, 8-чи кылып мени алат. Бат эле боюма бүтүп, төрөр күнүм жакындап калганда, хан чиреткен баланын үнүн угалы элем. Эркек төрөсө сүйүнчү жибергиле, кыз төрөсө көзүмө көрүнбөсүн деп, 40 жигити менен ууга чыгып кетет. Айлам кетип ыйлап, жакшы санаалаш вазир менен акылдаштым. Вазир мени эч кимге көрсөтпөстөн сарайга алып келип камап койду. Мен кыз төрөдүм. Вазир болсо 3 күнгө чейин эч жанга билгизбей, чар тараптан эркек төрөгөн аялды издеп жүрүп, 3 күн дегенде сени таап алып келди. Мен сарайда кызымды сага айырбаш кылып, кедейдин аялына дүр-дүйнө берип узаттым. Кийин өз ханым алыстап кетпесин деп, кызымды сага алып бердим деп, энеси көз жашын төктү. Муну угуп, хан сынчыга ыраазы болуп, ат мингизип, тоң кийгизип, сыйлап узаткан экен. Сиздер акылман сынчы жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.